Bir жигит өзүнүн жакындарынан айрылып, жашоодо жумуштары жүрбөй, жашоодун кыйынчылыгына сабыры жетпей калып, күндөрдүн биринде бир аалымга келиптир. Жана аалымга болгон окуянын баарын айтып берип, айтыңызчы, Алла Таала мени жаман көрөбү? Мынчалык сыноолор, мынчалык кыйынчылыктар деген экен. Ошондо аалым, балам, анда мага айтчы, пайгамбарларды Алла Таала жаман көрөбү? Жигит, албетте жаман көрбөйт, жакшы көрөт. Мына караган, адам баласынын башына канчалык кыйын сыноолор келиш керек болсо, пайгамбарыбыздын башына ошол сыноолор келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сыноолорго сабыр кылып, жана Алла Таалама ыраазы болгон. Сенин башыңа келген сыноолор жараткан Алла Тааланын астында сенин деңгээлиңдин көтөрүлүп аткандыгын белгиси. Албетте сен бул сыноолорго сабыр кыл, жана жаратканга ыраазы болгону деген экен. Урматтуу туугандар, албетте биздин башыбызга дагы кандайдыр бир сыноолор келип аткан болсо, сабыр кылалы, жана жараткан Алла Тааладан жардам сурайлы, жана Алла Тааламдан ыраазы бололу. Иншалла жараткан Алла Тааланын астында баарыбыздын деңгээлибиз көтөрүлө берсин.